Жогорку Евразия экономикалык кеңештин 27 майда Бишкекте пландалган жыйыны видеоконференция форматында өткөнү калды. Бул тууралуу 20 майда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзбек Кожушев журналисттерге билдирген. Ал Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин президенттеринин жолугушуусу эмне себептен онлайн форматта өтөт деп чечилгенин азырынча түшүндүрмө бере элек. 19 майда Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович Беларустун Белта мамлекеттик агенттигине саммиттин күн тартибинде 14 маселе бар экендигин айткан. 2021 жылы Евразиялык экономикалык жогорку кеңешке Казакстан төрагалык кылып, анын жыйынтыктоочу жыйыны онлайн өткөн. Кеңешке төрагалык кылууну былтыр декабрь айында Кыргызстан өткөрүп алган. Беларусь, Кыргызстан, Орусия 2010 жылы бажы биримдиги катары түзүлгөн ЭАЭПке Кыргызстан менен Армения 2015 жылы кошулган. Кечээ 19 майда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефондук сүйлөшүүсү болду. Кыргыз-Өзбек эки тараптуу мамилелеринин бардык комплекси талкууланды. Мамлекет башчылары Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы салттуу достук, ынак коңшулаштык жана стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү жана тереңдетүү эки өлкөнүн элдеринин түпкү кызыкчылыктарына жооп берерин белгилешти. Тараптар соода-экономикалык кызматташуунун активдешүүсүн, анын ичинде Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмүнүн жогорулоосун канааттануу менен белгилешти. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев мамлекеттик чек ара маселелери, сооданы көбөйтүү, өнөр жай кооперациясын тереңдетүү, транспорт жана энергетика тармагындагы биргелешкен инфраструктуралык долбоорлорду илгерилетүү маселелери боюнча жогорку деңгээлдеги макулдашууларды ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурушту. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов кечээ 19 майда Куттуу эл биринчи улуттук форумуна катышты. Иш-чарадагы өз сөзүндө ал учурда коомчулукта актуалдуу делген маселелерге токтолду. Билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүнө, сапатына көңүл буруу зарылдыгы тууралуу айтып өттү. Жакында президент Садыр Жапаров эл үмүтү деген жарлыкка кол койду. Ал жарлыкта зирек, умтулган, чет өлкөдө аттуу баштуу университеттерде окуйм деген студенттерге стипендия бөлүп берип атат, деди ал. Аны менен бирге Сүйүнбек Касманбетов өлкөдө болуп жаткан позитивдүү өзгөрүүлөргө да учкай токтолду. Кыргызстанда 226 жерде курулуш жүрүп жатат, 4 жерде 4 тилкелүү жол салынып жатат. Ар бир облуста аэропорттор жандана баштады. Балыкчы кара кече жолу ишке киришти. Социалдык кызматкерлердин айлыктары 2 эсе көтөрүлдү. Кумтөр мамлекетке өткөрүлдү, деди ал. Форумга ошондой эле өлкөнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жогорку окуу жайларынын жетекчилери, Кыргызстандын дин өкүлдөрү, илим жана маданият ишмерлери катышты. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон тизкемеге ылайык кечээ 19 майда Рахимов Мамыржан Тойчиевич Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселелери боюнча президенттин атайын өкүлү болуп дайындалды. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги аз камсыз болгон үй бүлөлөр тууралуу маалымат чогултуп жатканы белгилүү болду. Калктын аялуу катмары тууралуу маалыматтык база түзүү иштерине жергиликтүү администрация кызматкерлери жана Инфоком мамлекеттик ишканасы көмөк көрсөтүүдө. Маалыматка аз камсыз болгон үй бүлөнүн курамы, жашоо шарты, социалдык кызматтарга жеткиликтүүлүгү боюнча белгиленип катталат. Министрлик мындай статистиканын жардамы менен социалдык колдоого муктаждарды, анын ичинде майыптыгы барларды аныктоого, алардын керектөөлөрүн канааттандырууга, даректүү социалдык жардамдарды көрсөтүүгө шарт түзүлөрүн белгиледи. Ошондой эле муктаждардын жашоо шартын жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу, майыптыгы барлардын кызыкчылыктарын эске алып, билим алуу жана иштөө укуктарын жүзөгө ашыруу механизми жеңилдейт. Өкмөт калкка жардам көрсөтүү үчүн 500 миллион сом бөлүүнү пландап жатат. Кечээ 19 майда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Бишкек жылуулук электр борборунун абалы жана анын 2022-2023 жылдын күз-кыш мезгилинде иштөөгө даярдыгы менен таанышты. Мамлекет башчысы Бишкек жылуулук электр борборунун имаратынын жабдууларын көрүп, турбиналык жана буу казан цехтеринин иши, жылуулук борборунун машина залын жана башкаруу системасынын жаңы блокторун көрүп, лаборатория менен таанышып, анда эмгектенген кызматкерлер менен баарлашып, алардын иштөө шарттарына кызыкты. Жылуулук электр борборунун директору Нургазы Курманбековдун айтымында ишкана күнү-түнү иштейт жана ал Кыргызстандын электр энергиясынын керектөөсүнүн 1/2 камсыз кылган электр энергиясын өндүрүүнүн бирден-бир негизги булагы болуп саналат. Президент Садыр Жапаров Бишкекте жылуулук электр борборунда пландалган бардык иштерди белгиленген мөөнөттө бүтүрүүнү тапшырды. Көмүрдүн белгиленген көлөмүн камсыз кылуу, учурдагы оңдоолорду аяктоо, кышында мүмкүн болгон жогорулатылган жүктөмдөлгө жабдуулардын даяр болуусун камсыздоо, күз-кыш мезгилине карата даярдык көрүү, тийиштүү иш-чаралардын планынын алкагында бекитилген бардык жумуштар толук көлөмдө жана өз мөөнөтүндө бүткөрүлүүгө тийиш.